Улуу аалымдардын бири Имам Газалийдин айткан жакшы бир сөзү бар экен. Сырткы тазалык ички тазалыктын көзгүсү деген экен. Аалымдардын бири айтат, баягы адамдын жан дүйнөсү кандай болсо, ошол нерсеси сыртка таасир берет дейт. Эгер бир саат кыйшайып турса, жөнөкөй элементарий нерсе, бул жан дүйнөсү да тынч эмес дейт адамдын. Анысыңар жан дүйнөсү таза болгон, Кудай деген адам, пайгамбар деген адам, дин деген адам, тазалык деген адам боло турган болсо, бул табиятта көчөгө чыкканда, коомчулукта табиятка зыян бербейт дейт. Анткени анын тазалыгы бир законго эмес, мыйзамга эмес, Кудай Таалага болгон ишеним, сүйүүгө негизделгендиктен бул эл көрсө дагы, мыйзам болсо да, болбосо да бул тазалыкка, табиятка болобу бир ар бир нерсеге аяр мамиле кылат дейт. Анан баягы жакшы бир сөз бар. Арыстан жаткан жеринен белгилүү болот дейт. Анысыңары ыймандуу адамдын баягы отуруп кеткен жери. Кайсыл бир жер эс алууга барды дейли табиятка, бирок ошол жерден ордунан туруп кете турган болсо, артында таштанды таштабаса, бул эң утушта. Себеби эң өкүнүчтүүсү күнүбүздө эгер бир тоо жака же болсо көлгө эс алууга барса, адамдар кетет, аркасынан ушунчалык таштанды чыгат.